Мал чарбачылыкка кызыккандар барбы? 80 баш арашан кою менен 5 сотук жер аянтында жайгашкан 2 бөлмөлүү временкасы, сарайы, навеси, тандыры, тооканасы менен шашылыш түрдө 50 миң доллар кеми бар деп сатууга чыкты туугандар. Мурда 55 миң долларга сатылган экен, задатакты берип, алган клиент акчасын таба албай калып, кайра дагы шашылыш түрдө 50 миң доллар кеми бар деп сатууга чыкты туугандар. Бул жер кайсыл жерде десеңиздер, Бишкек шаарынын ылдый тарабы Алтын Казык конушу болуп калат. Тагыраак айта турган болсок, дарегин Объездной чоң трассасынан Теңдиктин светофорунан эле Манас ата көчөсү менен бир аз кирсеңиздер, Ашырбек ата магазиндин жанынан эле күнбатышты көздөй бир аз жүрөсүздөр да кайра оң тарапка 3-чү көчөгө бурулуп 98-чи дарекке келесиздер. Алтын Казык 3-чү көчө 98-чи дарек туугандар. Көчө тарабы песка блок менен тосулган, дарбаза калиткасы орнотулган. Андан бери эле келсеңиздер, ушул 5 сотук жер аянтында жайгашкан. Киргенде эле бул тарабында чөп жыйнаганга местасы бар. Бул жагын чакан навес кылып койсоңуздар, сеновал катары ушул жагын колдонсоңуздар болот. Бул тарабында банясы, анан атканасы дагы бар. 2 атка ылайыкташтырылган, жанагы улакка чаба турган аттарды ушул жерде карасаңыздар дагы болот. Шартын түзүп койгон. Анан бул тарабында 2 бөлмөлүү временкасы, анан навеси, сарайы бул тарабында туугандар. Келиңиздер. Бул жерден таза суусу дагы чыккан, свет тартылып келинген туугандар. Мал чарбачылыкты өнүктүрөм десеңиздер, өтө сонун ыңгайлуу жерде туугандар. Мынакей, өзүңүздөр көргөн ушул 80 баш кой, козу, кочкор аралашып, бардыгы 80 баш. Арасында бир 10 башы кочкор экен. Анан козу, кой, токту, кыскасын айтканда мына ушу сиздер көрүп турган жалаң кызыл түстөгү арашан кой козулар туугандар. Мынакей, даяр бизнес да, мал чарбачылык менен алектенем десеңиздер, койлорду көрдүңүздөр, Семиз мына кичине арыгыраак болуп тургандары бардыгы козу эмизгендер туугандар. Булар бүт козу эмизет экен. Анан мынакей семиздерин көрдүңүздөрбү? Булар таза жанагы кызыркаган токтулар экен да туугандар. Азыркы учурда ушул навестин астында турат. Анан ушул бул жерде кой карасам, кошуналарым эмне, жайыты кандай деген болсоңуздар, сиздердин кошуналарыңыздар бардыгы ушул жердегилер мал чарбачылык менен кой, козу карап алектенет туугандар. Анан жайыты болсо, бул тарабында ушул Алтын Казык конушунун ылдый тарабында Нижний Аларча суусактагыча анан кенен болгон токой бар туугандар. Ушул жакка алып түшүп эле багып, кечкисин айдап келип, ушундай эле карасаңыздар болот туугандар. Кыскасын айтканда, кой, козу караганы мал чарбачылык менен алектенгени өтө ыңгайлуу жерде туугандар. Мынакей, азыркы учурда үйдүн тех паспорту, сарайдын тех паспорту бүт пландары чийилген, мына көрсөтүп коелу. Мынакей, бардыгы чийилген туугандар. Кызыл китепке дагы тапшырылган, жакынкы күндөрдө кызыл китеби дагы берилет экен туугандар. Анан жүрүңүздөр, үйдүн ичин дагы бир катар көрсөтөлү. Ушундай кире бериш жайына 2 канаттуу жыгач эшиги коюлган. Киргенде эле бул тарабында раковинасы, холодильник, микроволновка, газ плитасы бардыгы турат туугандар. Бул тарабында чакан болгон бир бөлмө, көрдүңүздөр, Үйдүн потолоктору бийик. Анан бул тарабы болсо кенен болгон бир зал бөлмөсү туугандар. Бул жагында печкасы дагы бар. Көмүр менен жаксаңыздар, үй Ташкент болот экен. Ушундай, бул тарабынан пластик терезеси коюлган, жалпысынан үйдүн потолоктору бийик. Өтө сонун жерде мал караганга ыңгайлуу, мал чарбачылык менен алектенем деген болсоңуздар, даяр 80 баш арашан кою менен ушул 2 бөлмөлүү үй жанында сарайы менен шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Анан бул тарабында көрдүңүздөр, мына бир катар көрсөтүп коелу. Бул жер болсо Алтын Казык конушу, 3-чү көчө болуп калат. Анан ылдый тарабыңыздар, мынакей көрдүңүздөр, кенен болгон токой. Бул агарып тургандар, бул Нижний Аларча суусактагыч туугандар. Көрдүңүздөр, Ушул жерден эле бул тарапка жайып, кенен болгон токойдо ушул койлорду карап, мал чарбачылык менен алектенем десеңиздер өтө сонун. Анан ушул үйдүн астынан мындай кылып туруп таза сууду бул жерден дагы чыгарып коюптур туугандар. Көрдүңүздөр, Таза документалий болгон 5 сотук жер аянтында жайгашкан 2 бөлмөлүү үй, сиздер көргөн 80 баш арашан кой козусу, анан сарайы, навеси менен шашылыш түрдө 50 миң доллар кеми бар деп сатууга чыкты туугандар. Уктуңуздар, башында сатылган экен. Анан задатыкты берип коюп, анан акчасын таппай калып, кайрадан шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Эсин номерин экранга калтырып койдук. Бир катар чалып, сүйлөшүп, келип көрүп, баалашып алып коюңуздар. Өтө сонун мүмкүнчүлүк мал чарбачылык менен алектенем дегендер үчүн.